форманы суланталық. Эми силерге ошондо position'да түшүндүрдүк. Position, displacement, distance, acceleration, deceleration. Бүт баарын түшүндүрдүк. Эми бул жерде силер биле турган формулалар бар. Ошол формулаларды пайдаланып толтура суроо чыгарса болот. Просто туура пайдаланыш керек. 2a квадрат кийин v vo at кийин v квадрат 2ax. Дагы бир формула бар. X плюс vo Эми бул жерде силер түшүнө турган нерсе, эмнени түшүнүшүңөр керек? X деген басып өткөн жол. Жолду кыскача жазып коеюн. VO баштапкы ылдамдык. Баштапкы ылдамдык. V акыркы ылдамдык. A бул деген acceleration. Acceleration деген эмне эле? Ылдамдануу. T болсо эми time. Баарыңар билесиңер, time. Ылдамдануу. Болду. Мына ушул формулаларды пайдаланып, толтура суроо чыгарсак болот. Эми азыр силер менен бир аз суроо чыгаралык чогуу. Азыр бир суроону мен окуйм бул жерден. Окуп туруп эле силерге түшүндүрүп берип чыгарам. Бир машина бар экен. Баштапкы ылдамдыгы 70 км/саат экен. Кийинки ылдамдыгы 90 км/саат болуптур. Бул жерден сурап жатат, эгерде ушул аралыкты 2 саатта басып өтсө, жол канча дейт. Кайсыл формуланы колдонсок болот? Биринчи карагыла. Баштапкы ылдамдык бар, акыркы ылдамдык бар, убакыт бар. Бул жерде формулаларды карайбыз. Кайсыл формула бизге мына могу формула керек экен. Баштапкы ылдамдык, акыркы ылдамдык, убакыт бар. X дейбиз. 90 кошулган 70 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн убакыт. Ошондо бул жер 2 кетет. 90, 70, 160 километр жүрөт экен. 160 километр жүрөт экен. Бул формула кайсынан келип чыккан? Бул формула орточо ылдамдык келип чыккан. 70 км менен баштады, 90 менен бүттү. Демек, орточо ылдамдык не болот? 80 км болот. 80 км/саатты көбөйтөбүз 2 саатка. Бул барабар 160 км эле. Дагы бир аз башкачараак суроо чыгаралык. Суроода мындай экен. Эки киши бир точкадан жүгүрө баштайт экен. Бул жерде жүгүрөт экен экөө тең. Бирөөсүнүн ылдамдыгы 8 метр секунд экен, экинчисинин ылдамдыгы 5 метр секунд экен. 400 метрди экөө жүгүрөт экен да. Биринчи бул бул баланын атын Асан деп коелук. Экинчисин Үсөн деп коелук. Асан жүрөт экен, биринчи жүгүрүп, Үсөн биринчи жүгүрүп кетет экен. Үсөн бир Т убакыт жүгүргөндөн кийин, Т1 деп коеюн. Т1 убакыт жүгүргөндөн кийин Асан аркасынан жүгүрөт экен. Экөө 400 метрди жүгүрүп өтүшөт экен. Экөө мына
ушул жерден жолугат экен да. Жолугат экен деген 400 метрден кийин экөө mana бул жерден жолугат экен. Эми буну кандай чыгарсак болот? Асан 5 метр секунда менен Т1 убакыт кийин Т2 убакыт жүгүрдү. Т1 убакыт Асан жүгүргөнгө чейин Т1 убакыт жүгүрдү. Аяк жака чейин жүгүрүп келди. Андан кийин Асан жүгүрүп баштады. Асан аркасынан жүгүрдү, бирок Асандын ылдамдыгы Үсөндүн ылдамдыгынан көбүрөөк болгондугу үчүн Асан Үсөндү 400 метрден кууп жетти. Экөө ушул жерден жеткенде 400 метрден кийин экөө теңелди. Демек 5 көбөйтүлгөн Т1 плюс Т2, Т1 плюс Т2 деген Үсөндүн толук жүгүргөн убактысы. Асан болсо Т2 убакыт гана жүгүрдү. Барабар 400 метр. Бизден бул жерде суроодо Т1ди тапкыла деди. Т1ди кандай табабыз? Бизде 2 теңдеме бар. 2 теңдеменин негизинде Т1ди табышыбыз керек. Бул жерден эгер кашан ачсак, ар бирөөнү көбөйтүп чыгышыбыз керек. 5Т1 плюс 5Т2 барабар 400. 8Т2 барабар 400. Биринчи теңдемеден жана экинчи теңдемеден Т2 барабарласак, бул жерден Т2 барабар 400 минус 5Т бөлүнгөн 5 болот. 5Т1ди бул жерге ыргытабыз, минус болуп барат. Анан экөөнү тең 5ке бөлөбүз. Экинчи теңдемеде болсо Т2 400 бөлүнгөн 8 болот. Бул эмнеге барабар болду? Бул 50ге барабар болду. Демек, Т2нин ордуна 50-ни коебуз. Негизи мындай башты оорутпайлы, экинчи теңдеменен Т2ни таап туруп эле бул жерге коюп койсо деле болот да. Biraz татаал болуп кетти, мейли. 5Т1 плюс экинчи бул жерден эле алабыз, жеңил. 400-тү 8ке бөлөбүз, Т2ни табабыз. 50 болот барабар 400. 5Т1 барабар 250 болот. Нар жакка ыргытсак 400төн 250 алабыз, 150 болот. Т1 30 секунда. Демек, Үсөн 30 секунда жүгүргөндөн кийин Асан жүгүрүп баштайт экен дагы. Экөө 400 метр өткөндөн кийин баштапкы абалынан 400 метр алыстыкта экөө жолугат экен. Дагы кийинки суроо мындай экен. 120 метрлык поезд бар экен. Ал поезд 200 метрлык көпүрө. Чет коелук. Мына көпүрө бар экен. Мындай көпүрө дейлик. Бул жерде суу. Көпүрөнүн узундугу 200 метр экен. 200 метр узундук көпүрө. Поезд болсо 120 метр экен. 36 километр канча убакытта көпүрөнүн үстүнөн өтөт дейт. Кандай кылып чыгарабыз? Бул жер узундуктар метрде берилген. Бул километр саатта берилген. Демек, километрди метрга айлантышыбыз керек. Метр секундга айлантылсак жеңилирээк болот. Кандай айлантабыз? Бул жерге ылдый жакка жазалык. Километр саатты метр секундага кантип айлантабыз? Эң оңой 1 километр бул 1000 метрге барабар. 1 саат бул
3600 секундага барабар. Демек, километрдин ордуна 1000 коебуз, 1000 метр. Сааттын ордуна 3600 секунданы коебуз. Демек, 36 километр саатты метр секунд айланыш үчүн 36 көбөйтүлгөн 1000 метр дейбиз. Километрдин ордуна метр койдук, сааттын ордуна 3600 секунд коебуз. Бул жерден кетет, 36 кетет, ошондо 10 метр секунд калат. Демек, поезддин ылдамдыгы 10 метр секунд экен. Дагы бир жолу чыгып алалык. Бул жерде поезд деп коелук. Көпүрөнүн учуна келди. Көпүрөнү бир аз калыңыраак болсун. Көпүрө бул. Биз кандай кылабыз? Биз мына могу чекит, бул чекитке барыш керек. Поезддин эң акыркы чекити кай жерге келиш керек? Мына бул жерге келиш керек. Поезддин узундугу 120 метр, көпүрөнүн узундугу 200 метр. Демек, бул чекит 320 метр жол басып өтүш керек. X барабар ылдамдык көбөйтүлгөн. Бул мындай башына айланбасын. Жөнөкөй мисал менен түшүндүрөлүк. Ылдамдык 5 км саат болсо, 5 саатта канча жол басып өтөт? 5 км саат болду. Саатына 5 км жүрөт. Демек, 5 саатта 25 км жүрөт. 5 км саат, 5 саат 25 км болот. Бул жерден дагы эмне? В көбөйтүлгөн Т. Демек, X деген эмне? 320 метр. Бул чекит 320 басып өтүш керек. 320 метр. Ылдамдык канча менен? Ылдамдык 10 метр секунд деп тапканбыз. 10 метр секунд менен көбөйткөн убакыт. Бул жерден Т 2 секундда дагы суроо чыгаралык. Кийинки суроо. Азыр. Азыр күтө тургула. Суроодо мындай экен. Бир аз узунураак суроо чыгаралык азыр. Графиктер менен чыгаралчы. 20 бул жер метр секунда. Тайм секунда. 10 секунда. С-ти жазбайбыз. Анда эле коебуз. 18 40 Бизден эмнени сурады? Толук басып өткөн жолду сурады. Толук басып өткөн. Биринчи өткөн жогоруда айтканбыз, график деген бул эмне? График деген бул тил. Биз бул тилди түшүнгөндө жана бул тилде жазганды үйрөнөбүз. Вакыт 0 кезде ылдамдыгы 20 метр секунд экен. 10 секунда бою 20 метр секунд менен кетти. Демек, бул жерде x1, бул жерде x2 деп коелук. Каалаганыбыздай бөлө берсек болот. x1 эң жөнөкөй табылат. 20 метр секунда көбөйтүлгөн 10 секунда. Секундасына 20 метр секундасына 20 метрден 10 секунд бою жүрдү. 200 метр жүрүптүр бул жерден.
кийинкисинде болсо 10-секундадан 18-секундага чейин бул ылдамдыгы не болду? Ылдамдыгы көбөйдү. Мына могул жерден ылдамдык көбөйдү. Демек, ушул отрезок үчүн, бул отрезок үчүн биз кайсы формуланы колдонсок болот? Ушул жерде басып өткөн жолду табыш үчүн биз жогоруда 4-нчү формула болчу. ВО бөлүнгөн 2 x бул деген эмне? x2 биздики. Бул жерде баштапкы ылдамдык 10, акыркы ылдамдык 40. Формулаларды пайдалануш үчүн каалаганда отрезокко бөлө берсек болот. Мына бул жерде бөлсөк, бул жерде 20, бул жерде 40. Кошу 20 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн канча? 8 секунда. 10дон 18ге чейин 8 секунда. x2 бар 40. Бул жерде 4 кат 120 метр. Ой, 120 эмес, 240 метр. 240 метр. Бул биринчи суроо тапкыла болчу. Экинчи суроо ылдамдануу тапкыла дейт. Бул жерде ылдамдануу барбы? Биринчиде ылдамдануу жок. Себеп дегенде 10 секунда бою 20 метр секунд ылдамдык менен жүрдү. Ылдамданган жок. Туруктуу ылдамдык менен барды. Не не константа. Константа туруктуу деген сөз. Ылдамдык туруктуу болсо, ылдамдануу жок. Бул ылдамдыгы көбөйгөн да жок, азайган да жок. Демек не? Acceleration бул жерде 0. A1 деп коеюн бул жерде, A1 0. Кийинкиде бул жерде acceleration кандай болду? Acceleration деген эмне? Acceleration дельта V бөлүнгөн дельта T. Дельта V 40 минус 20. 40 минус 20. 20дан 40-та көтөрүлдү. Канча убакытта? 18 минус 10. 10 секундада баштады, 18 секундада бүттү. 20 бөлүнгөн 8. 2,5 метр секунда бөлүнгөн секунда. Бөлүнгөн секунданы не деп жазып элек? 2,5 метр секунда квадрат. Эми кийинки ушунун эле бир бөлүгү болуп эсептелинген тема бул free fall. Эркин түшүү. Эркин түшүү. Эркин түшүүдө G-нын ордуна, A-нын ордуна G коебуз. Калганы баягы формулалар менен эле кетет. Ошондо формулалар кандай болуп калат? X барабар VO G +1 бөлүнгөн 2 G квадрат кийин V квадрат VO квадрат 2 H деген не деген H деген height дегенден келет. Height деген бийликтик. Высота. Ошондо X-тын ордуна H келди, H келди. Кийинси V, VO. Үчүнчүсү болсо H барабар VO бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн time. Деп коелук, бирок буну бул жерде колдонбой эле койгула. Бул үчүн колдонгула. Болду.